Кыргызстанда көмүскө экономиканын айынан жыл сайын 40 миллиард сом акча казынага түшпөй калат экен. Элестеткиле, 40 миллиард сом. Муну мен эмес, расмий өкмөт өзү айтып жатат. Эми ошол казынага түшпөй калган акчанын айынан жыл сайын канчалаган мектептер, канчалаган жолдор, канчалаган ооруканалар курулбай турат, канчалаган социалдык көйгөйлөр чечилбей жатат. Саламатсыздарбы? Биз бул жолу салык төлөбөгөн ишкерликти Ошто эң бай деп аты чыккан Жалил Атамбаевдин мисалында айтып берген турабыз. Биз менен болуңуздар. Который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбекова. Ишкерлерде кызмат кылып коет экен, ушулардын сөзү экен. Анан бизге кимге бара алабыз? Мал эмеге кандай тийишиңиз бар? Кадыр Жээнбекова дегенге. Таныбайт экен. Таныбайсыз. Өкүл баласы дейт го сизди. Билбейт экен. Жалилдан үмүтүм үзгөн, мен чынын айтайын. Берсе берет, бербесе ана мен олор менен жетпейт. Квадрат метри, чарчы метри $450 бааланган, $450 сатылган. Сиз милициянын полковнигисиз да туурабы? Билбейт экен аны. Колуңан келгениң кылып ал деди. 2024-жылга чейин менин кыгыма курай сая албайсың деди. Журналистке эч кандай интервью бере албайм. Ош шаарынын тургундары мынау көп кабаттуу үйлөрдү ишкер Жалил Атамбаев курган деп билишет. Мына ушул жерден үй сатып алган адамдардын айрымдарынын документтерин карасак, бул үйлөр 2016-жылы толук бүтөөрү жазылган. Ага карабай, Ош шаардык экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы бул үйлөрдү жарым-жартылай бүткөн учурда эле мындан 3 жыл мурун колдонууга кабыл алып койгон. Бирок бул жолу ушул үйлөрдүн курулушу жөнүндө эмес, азыр ушул бизнес өнөктөштөрдүн ортосундагы талаш тууралуу сөз кылабыз. Анткени Жалил Атамбаев менен биргелешип ушул үйлөрдү курган адамдар азырга чейин ушул үйлөрдү сатуудан түшкөн пайданы бөлүшө албай атабыз. Жалил Атамбаев биздин үлүшүбүздү бербей атат деп арызданып жүрүшөт. Ошондо Жалил Атамбаев менен бирге кайсыл үйлөрдү салгансыздар сиздер? Черемушкадагы үйдү? Биринчи биз анау госдирекциядан 2 дом салганбыз. Жиделиктеги. Одан кийин мына Рамазан салдык. Черемушкадагы дом салдык. Анан Үйгө Остоктогу домдор. Үйгө Остокто 5 дом бар да. 6 жыл иштедик. Биз эч кандай эми алабыз деп үмүт кылып жүрдүк эле да. Бирок алышыбызга кыйын болуп калды да. Ортодо эми чоң акчалар бар. Мисалы мен өзүм эле жалгыз иштебеген эмесмин да. Жөнүндө шериктерим бар. Алар да Жалил Атамбаевден алып туруп аларга да бөлүп беришим керек. Ортодо чоң эми строительный бизнес эми бардыгына белгилүү да. Чоң кирешелүү. 50% болгондо деле ошончо, жок дегенде $1 миллион тийиш керек да ар бирибизгечи. Бул эки ишкер Жалил Атамбаевди айыптап жатканы менен укук коргоо органдарына даттанышкан эмес. Алар жергиликтүү милицияга кайрылууда майнап чыкпайт деп эсептешет. Мен Жалилдан үмүтүм үзгөн, мен чынын айтайын. Берсе берет, бербесе ана мен олор менен жетпейт. Ушунча жыл эми. Ошондо 6 жыл өмүрүңүз текке кеткен болобу? Ушундай болот. 6 жылдык өмүрүңүздү азыр кечип атасыз. Эмне кылабыз, айлача? Андан эмне үчүн коркосуздар? Эмне үчүн мисалы арызданса болбойбу анын үстүнө? Жалил акай эми тааныштары көп, чоң киши, чоңдор менен связь бар жакта. Ошондо Жалил Атамбаев бизде мынандай да эми, бизде бирөөсүгө арыздансаң, арызыңы карабайт. Чындык жок. Кайра эле өзүң эртең иш козгошу мүмкүн. Ошондой да. Ошол сатылган, ошол мезгилде сатылып, квартиралар сатылып, ээлерине сатылуу акчаларын алып курулушка иштетилген мен аркылуу сатылган квартиралардын документтерин үйдүн ээлерине бербей жүрөт. Ушул мезгилге чейин бербей жүргөнү аз келгенсип, азыр мына февралдын 22-синде, 2-февраль күнү Ош шаарынын ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылдып, ошол өзүнүн агасына арыз жаздыртып, мен үстүмөн кылмыш иш токтоткан. Эми ал жагында бир өзүнчө айтайын, эми бул ички иштер башкармалыгынын
опер кызматкерлерине, ошол немелерге, ички иштер органынын кызматкерлерине түшүндүрсөң деле, бул жерде эч кандай кылмыш жок, мынандай деп түшүндүрсөң деле, дагы деле аркаман ар кандай чалдыртып, Жалил Атамбаев өзү дагы керек болсо мен каматам дейт. Каматам деген ал ким ал? Оштун кожоюну экенин, өзүнүн ушундай Ошто өтө хан сезип алганын бир далили да. Каматам деп ал кантип айта алат? Жөнөкөй жаран айта албайт да, мен сени каматам деп. Мен эч кимге, мисалы, эч кимге арыздана албайм дагы да. Арыздансаң бардыгын жаап коет. Бардыгын өзү каалагандай кыла алат да. Себеби ал күч иштер күч органдарынан бардыгы Жалил Атамбаевди тааныйт, Жалил Атамбаев менен мамиле кылат. Анын бардыгын колго алып койгон да. Күч органдарынын бардыгын. Ошон үчүн айтат да, мен сени каматам деп, ишенимдүү айта алат да. Ишкер Мирлан Маматовго карата Жалил Атамбаевдин кишисинен арыз түшкөнүн Ош шаардык милициясынан ырасташты. Бул жерде аябай чиеленишкен маселе турат. Тараптар бирине бири алдап кетти деген мазмундагы арыздар жазган. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы эки тараптын тең арыздарын иликтеп бир иштин алкагында тергеп жатат. Жалил Атамбаев 1965 жылы Каракулжа районунун Чалма айылында туулган. Милициянын отставкадагы полковниги. 2009 жылы Ноокат райондук милиция бөлүмүн жетектеп турганда Алмаз Ташиев аттуу журналист милициянын токмогунан каза болгон. 2014 жылы Жалил Атамбаев Ош аэропортунун милиция бөлүмүн башкарып турган. Дал ошол убакта ишкерлерден $6 миллион акчасы каракталган. Мына ушул окуядан кийин 2015 жылы кызматынан бошоп кеткен. Жалил Атамбаев Ноокат райондук милициясын башкарып турган учурда Ош шаардык милициясынын азыркы башчысы Мурат Буронов анын орун басары болуп иштеген. Ишкерлердин башкармалыктагы бардык кызматкерлер башчысына чейин Атамбаев үчүн иштейт. Бардыгы өкүл балдар экен деген дооматтарынан улам Мурат Буроновго кайрылдык. Ал Жалил Атамбаевди тааный турганын, бирок эч кандай мамилеси жоктугун билдирди. Жалил Атамбаевди ушу мурдагы милициянын полковниги катары тааныйм. Аны менен мен мамилем деле жок. Кесиптеш катары. Кесиптеш катары ушу мурда иштеген кесиптеш катары тааныйм. Милициянын отставкада полковниги. Башка мен мамилем деле жок. Ушул жерден Жалил Атамбаевда 13 миллион сом аласам бар деген дагы бир аялдын доосуна орун берели. Ал Жалил Атамбаевдин кафе-ресторандарын 6 жыл ижарага алып иштеткен. Бирок топтолуп турсун деп 6 жыл бою ижара акыдан тышкары күн сайын тапкан пайдасын да Жалил Атамбаевга тапшырып отурган. Ал жалпысынан Атамбаевга 13 миллион сом өткөргөнүн, аягында ал акчаларын кайтарып ала албай калганын айтат. Бул аял коомчулукка ачык чыгууну каалаган жок. Бирок укук коргоо органдарына кайрылбастыгын, анткени бул кишинин калканыштары бийликтин эң жогорку тепкичтериндеги кишилер экенин айтты. Кудай бар, Кудай карап турат бизге деле. Мына ишенбесеңер колдору бар, налогдорун төккөн, карыз жок деген справкаларды алган. Күнүнө мынакей 55 миңден, 70 миңден, 46 миңден, 90 миңден, эң аз дегенде 13 миңден тапшырган күндөрүм бар. Мына колдору дагы бар керек болсо. Бул Жалилдин өзүнүн, Атамбаев Жалилдин өзүнүн колу мынакей карагыла бит. Мындай шайлоолордо кызмат кылып коет экен, ушулардын сөзү сөз экен. Анан бизге кимге бара алабыз? Түбү Аллага ишенип отурабыз, Кудайдан тилеп. Ушул учурда Жалил Атамбаев жолдошумду куугунтуктап атат деп 3 балалуу Альбина аттуу келин да көз жашын төгүп отурат. Альбинанын айтымында жолдошу Жалил Атамбаевдин курулуштарында иштеп, 600 миңдей айлыгын ала албай калган. Карызымды улап Жалил Атамбаевга барса, ал мени коркутуп жатат деп милицияга даттанган. Учурда Альбинанын жолдошу милициядан качып үйгө келбей жүрөт. Канча күндөн бери жок, почти бир айдан бери эчтеке ичпейт, тамак ичпейт, сигарет гана жеген, ичкени сигарет болуп калды. Азыр үйгө келип, тыңбай милициялар келип сурап, кечедай келип, акыркы күнү күйөөң келбесе, розыска беребиз, ал келгенден камалат. Ошону коркутат бизге келип. Мен айттым, коркутпага десем, коркуткан жоксуз, күйөөң келсин, болбосо эмеге беребиз, розыска беребиз деп. Азыр мен каякта экен, күйөөм дагы каякта экенин билбейм, каякта звонок кылбайт бизге. Жалил ушунчалык бай экен, бай болсо эмнеге ушинтип карапайым адамдардын акчасын эмнеге жейт? Ушинтип адамдар акчасын жесе, анан кийин байыт да, жөнөкөй адамдардын акчасын жесе. Жалил Атамбаевди бийликтеги байланыштарынан тышкары Крим чөйрөдөгү мамилелери туурасында да ар кандай кептер ээрчип жүрөт.
Пока живем мы, опора Кыргызстан, кыргызы живы. Салимбай ака, Который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбекова. Все, это все нормально. Мындан 1 жыл мурун интернетке тараган бул видео убагында коомчулуктун кызуу талкуусуна жем таштаган. Эки сары чапанчандын ортосундагы ак чачтуу киши Өзбекстандын Крим авторитети деп таанылган Салимбай Абдуалиев. Салимбай Батчанын оң жагында туруп, президент тууралуу сүйлөп аткан узун бойлуу адам. Ошто эң бай деп аты чыккан Жалил Атамбаев. Ошто Жалил Атамбаевдин Женго деген каймана аты бар Кримтөбөл Кадыр Досонов менен мамилеси бар экендиги айтылып жүрөт. Полковник Жалил Атамбаев менен Кримтөбөл Кадыр Досоновдун мамилеси туурасындагы кептердин төркүнүн Ош облустук милициясынан да сурап көрдүк. Мен эми баягы Мырууда иштеп жүргөндө полный билет элем буларды, кимиси өкүлөнелерди. Азыр эсимде жок булардын өкүлөнелери кимдер. Булар бири-бири менен аралашып жатпашпадыбы? Качан болгон, кимиси өкүл алабы? Укканмын. Жогорудагы айтылган дооматтар боюнча биз Жалил Атамбаевдин өзүнөн да жооп алууга аракет кылдык. Бирок биз ага болгону 1-2 гана суроо бергенге үлгүрдүк. Мынау эмеге кандай тиешеңиз бар? Кадыр Женго дегенге. Таныбайт экенмин. Тааныбайсызбы? Өкүл баласы дейт го сизди. Билбейт экенмин. Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы? Билбейт экенмин ону. Ушул учурда Өзгөндүн бир нече тургуну жергиликтүү прокуратурага нааразы болуп жүрүшөт. Анткени үйлүс жерге май куюучу жай куруп алуу фактысы боюнча дыйкандар жазган арыздан майнап чыга элек. Жабырлануучулардын айтымында алардын үйлүс жерине курулган май куюучу жай Жалил Атамбаевка карайт. Бул заправка турган жер биз 6 адамдын үйлүш жерлери да. 6 кожолуктун анан жаңга бөлгөндө 18-20 адамдын үйлүшү болуп калат да. Жалпы 13-16 сотиктей укканбыз да. 16 сотик. Почти 20 сотиктей болуп калды. Кийин мына чекеси жок эле кошулду да. Үйлүш жер. Бунун бала чага неберебиз бага турган жер, башка иштеп турган ишибиз жок. Ушул жерде мына бул заправка негасын Жалил Атамбаев деген бар экен, басмачыл кылып басып алып, эч кимге үн дебестен, эчтеге бизден жооп албай, сурабай эле мына бул жерге заправка салып алды. Мына биз үйлүшүбүз мына турат. Кыйла кирип кеткен. Мага 3,5-4 сотик кирген. Дыйкандардын айтымында аларга өзүн Жалил Атамбаевдин юристимин деп тааныштырган Мамасали Козуев аттуу жаран келип, май куюучу жай турган жер боюнча документтерди көрсөткөн. Бизге материал келип түшкөн экен полициядан. 2017-жылдын октябрь, август айынын аягында. Биз текшерүү жүргүзүп, кылмыш иш козгоодон баш тарткан экенбиз. Себеби бул жер тилкелери райондук мамлекеттик администрациянын буйругу негизинде 2000-жылы берилиптир. 2005-жылы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысынын буйругу негизинде берилген экен. Текшерүүнүн жыйынтыгында 10 жылдан ашып кетип атпайбы? Кылмыш ишчиликке тартуунун мөөнөтү эскиргендиктен кылмыш козгоодон баш тартылды. Мен дагы тиги арыз ээлерин чакырып алып алар менен сүйлөшүүгө даярмын мен. Бул май куюучу жайлар чын эле Жалил Атамбаевка таандыкпы деген суроого жооп алуу үчүн алардын баш кеңсесин издеп, Ормош Ойл аттуу фирмага кабылдык. Ормош Ойл фирмасынын расмий жетекчиси Алтынбек Сапаев аттуу жаран. Каржы министрлигинин ачык бюджет деп аталган расмий сайтындагы маалыматка караганда, Ормош Ойл фирмасы 2013, 2014, 2016, 2017 жылдары пайдадан алынуучу салыкка 1 тыйын да төлөгөн эмес. Бул фирма 2015 жылы 30 000 сом, 2018 жылы 56 000 сом гана пайда салыгын казынага түккөн. Интернетке тараган маалыматтарга караганда, Ормош Ойл фирмасынын 1 жылдык обороту 200 миллион сомду түзөт. Дыйкандарга өзүн юрист катары тааныштырган Мамасали Козуевдин ысмын Каржы министрлигинин ачык бюджет порталынан жолуктурдук. Анда Ормош Ойл аттуу фирманын салыктары ушул адамдын атынан төлөнгөнүн көрүүгө болот. Бул кишинин ысмы жалгыз эле Ормош Ойл фирмасында эмес, башка дагы фирмалардын каржылык операцияларында кезигет. Assalamu alaikum. Кандай жакшысызбы? Мен Азат Ноштого каршы болот элем. Атым Идирис. Ким анан? Биз сизди тааныйбыз да, Мамасали акасыз да. Мамасали ака. Мамасали ака. Сизге бир эки сурообуз бар. Мына бир нече фирмаларда сиздин аттарыңыз жүрөт да. Сиз Сен ошо бир жериңе барганда суроо берсең, эшиктин алдына келип алып. жо эми айласыз да. Мамасали Козуев азыр бизге жооп бербей үйүнө кирип кетти. Биз анын үйүнө кире алган жокпуз. Бул киши эмнеден качып атканын, эмне үчүн атын жашырып атканын биз мындай түшүнө алган жокпуз.
Ормош Oil фирмасынын аты мурдараак Баткендеги Белалма көмүр кенин талашууда да чыккан. Белалма көмүр кенинде казып алууга көп чыгым талап кылбаган. Бир карыш гана топурактын астында турган көмүрдүн ири запасы жатат. Анда көмүрдүн 250 жылдык кору бар. Баткендик активисттер Жалил Атамбаев бул кенди иштетүүгө Ормош Oil'дан башка дагы Жаңы Доор жана Беш Арча аттуу фирмаларды ишке салганын айтып жатышат. Ачык бюджет сайтындагы маалыматтарга караганда, Жаңы Доор фирмасы 2013 жылдан бери пайдадан алынуучу салыкка болгону 44 000 сом гана акча төлөгөн. 2015, 2017, 2018 жылдары Жаңы Доор пайдадан алынуучу салыкка 1 тыйын да төлөгөн эмес. Жаңы Доор фирмасынын расмий кожоюну жана аткаруучу директору катары 26 жаштагы Дурусбек Абдизайыр уулу аттуу жарангатталган. Бирок Дурусбек Абдизайыр уулунда өзү башкарган фирма тууралуу дээрлик түшүнүк жок экен. Жаңы Доор боюнча. Жаңы Доор? Ооба. Жаңы Доор. Билбейт экен ал фирманы. Ал сизди мына жерде Юстиция министрлигинин сайтында турат да, жанагы директор учредитель деп турат. Учредитель. Билбедим мен аны. А бул ишкана каерде жайгашкан азыр? Каяктан тапсак болот? Биз барып мындай сүрөткө тартып, видеого тартсак болобу? Билбейм, өз канаткалар каерде экенин. Сиз жетекчисиз да, сиз кожоюн сизсиз ал ишкананын, анан кандай билбейсиз? Эми иште кылган ошо канаткалар да. Расмий директору дарегин билбеген Жаңы Доор фирмасын Кара Суу районундагы пахта заводунан таптык. Ишкананын кароолу фирманын чыныгы кожоюндары Жалил Атамбаев жана анын бир туугандары экенин ырастады. 12-жылдан бери иштейт. 2012 жылдан. 12 жылдан бери. А жөн эле кароол болуп эле отурасыз. Кароол болуп турат. Жалил Атамбаевдин эмеси ишканасы. Ишкана. Жок, эми ака-лукалар бу жерде кайсынысына карайт билбейм. Булар көп бир тууган го. Жаңы Доор тууралуу маалыматтарды интернеттен издегенибизде бул фирмага карата улуттук коопсуздук кызматы 2017 жылы Кадамжайдагы Белалма көмүр кенинен 46 миллион сомдук көмүрдү мыйзамсыз казган деген айып такканын көрсөттү. Убагында кылмыштын далили катары көмүр жүктөп бараткан машиналардын видеосу да жарыяланган. 46 миллион сомдук көмүрдү уурдап сатуу боюнча кылмыш иштин аягы 2000 сомдук гана айып пул менен бүткөн. Жаңы Доор деген ишкана ушул Жалил Атамбаевдин компаниясы, ошол лицензия алдык деп алып иштетишет. 5771 тонна көмүр казгандан кийин дагы эле ошо атаандаштары кимдир бирөө сотко берип лицензиясы жасалма деп. Анан экспертизага бергенде действительно лицензиясы жасалма болуп чыгып, ошол мамлекетке келтирген зыяны жаңы 5771 тонна көмүрдү ошол мезгилдеги баа менен эсептегенде 46 миллион сом болуп, бирок сотко барган убакта сот эки адамга 1000 сомдон айып пул салып эле, ал 46 миллион жөнүндө эч кандай сөз болгон эмес. Ушул күнгө чейин 46 миллион сом төлөнгөн эмес. Жергиликтүүлөр көмүр уурдагандарга карата түкүрүп койгончолуктагы жаза колдонулбаганы кокустук эмес деп эсептешет. Бул Жалил Атамбаев Сатышевичтин ушул көмүр уурулугу боюнча мен дайыма ачык коомчулукка айтып келгендигим боюнча мага АКСтен чалып, милициядан чалып, журналисттер чалып, ушул тыйыныңды алчы, тирилигиңди кылчы, эмне Жалил Атамбаевдин ишине аралашасың деген күндөр болду. Бул деген эмнени далилдейт? Бүгүнкү күндө коомубузда коррупция менен күрөш, президенттин коррупция менен күрөшүү саясаты жүргөн жок. Бул деген прокуратура ушунча чоң 100 жылдык, 200 жылдык көмүр кени бар, кору бар көмүр кенибизден Белалма боюнча мыйзамсыз уурулукту токтотуу жүргөн жок. Ал жерде прокуратура кылмышты жабуу аракетинде болду. АКС, милиция булар бардыгы кылмышты жабуу аракетинде жүрдү. Жергиликтүү активист Сайт Касым Эрмековдун айтымында Жалил Атамбаевка таандыкталган Беш Арча фирмасы акыркы президенттик шайлоонун алдында казак инвесторлоруна сатылып кеткен. Азыр Беш Арча фирмасынын ээси Федор Курканин аттуу жаран болуп калган. Ошто биз сөз кылган Ормош Oil, Жаңы Доор жана Беш Арча фирмаларынан сырткары дагы Агродоор, ПП, ЖБК Строй, Токбай курулуш жана Айтук Строй фирмалары да Жалил Атамбаевка караштуу деп айтылып жүрөт. Бирок расмий маалыматтар боюнча бул фирмалардын дээрлик бардыгы Жалил Атамбаевдин туугандарына жана кол алдында иштегендерге катталган. Агродоор фирмасы Жалил Атамбаевдин бир тууганы Райымкул Атамбаевдин келини Асемгүл Чотон кызына катталган. ППА жана Жаңы Доор фирмалары Жалил Атамбаевдин бир тууганы Жусуп Акмат Атамбаевдин баласы Жайнак Жусуп Акмат уулуна катталган. Токбай курулуш фирмасы
Жалил Атамбаевдин бир тууганы Адил Атамбаевге катталган. ЖБК Строй фирмасы Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровдун жакын санаалаштары Залкар Кожобеков менен Саид Ахмат Мурзабаевге катталган. Алар ЖБК Стройду Жалил Атамбаевден убактылуу гана өткөрүп алганын ырасташты. Ал эми Федор Курканин аттуу кишиге өткөн чуулуу беш арча фирмасын депутат Зиядин Жамалидинов Жалил Атамбаевге сатканын өзү ырастап берди. Эми бул фирмалардын ишмердүүлүгүнө жана салыктарына кенен токтололу. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, Ошто мамлекеттик тендерлерге адистешкен ППА фирмасы Жусуп Ахмат уулу Жайнак аттуу жаранга катталган. Жусуп Ахмат уулу Жайнак Жалил Атамбаевдин бир тууган агасы Жусуп Ахмат Атамбаевдин уулу болот. ППАнын юридикалык дарегинде азыр окуу борбору жайгашкан. Бул фирма уткан акыркы ири тендер Ош милициясына бериле турган 12 кабаттуу үй болгон. ППА 2016 жылы Ош шаарында милиция кызматкерлерине бериле турган үйдүн курулушун тендерден утуп алган. Бул үйдүн тендердик баасы 302 миллион сом деп ычылган. Үй 2018 жылдын май айында бүтөөрү айтылган. Бирок ал эмдигиче бүтпөй турат. ППА фирмасы айрым курулуш материалдары сметага кирбей калган деген жүйө менен 118 миллион сом кошумча акча төлөп берүүсүн талап кылып, Ички иштер министрлигин сотко берген. Сот ППАнын доосун толук канааттандырып, ППА сураган сумманы төлөп берүүгө Ички иштер министрлигин милдеттендирген. Ошондо Ош милициясы үчүн курулуп аткан үйдүн баасы тендердик сынакта бычылгандай 302 миллион сом эмес, 420 миллион сомго көтөрүлгөн. Бул курулуштун буйртмачысы деп саналган Ош шаардык милициясында сөз болуп аткан үй тууралуу түзүгүрөөк маалыматка ээ адам жок. Бирок тендерди Ош шаардык милициясынын жетекчилиги өздөрү өткөргөн. ППАны өздөрү тандап алышкан. Ол малда немен Кылыч Бурмач начальник ички иштер башкарманын башчысы эле председатель өзү болуп, ошонун контролунда өткөн тендер. 530 миллион тендердин стоимосу коюлган немеси. Анын ичинен 3-4 фирма катышып 304 миллион сомго уткан. 304 миллион. 304 миллион. Канча? 4 фирма катышкан. Канча чарчы метр жалпысы? Жолубуз канча батыр? Канча батыр, канча неме экенин биз азыр билбейбиз. Ош шаарынын ички иштер башкарманын андай специалист жок бизде. Агродор фирмасынын кожойкеси катары Асемгүл Чотон кызы катталган. Асемгүл Чотон кызы Казат Райымкул уулунун аялы. Казат Райымкул уулу Жалил Атамбаевдин бир тууганы Райымкул Атамбаевдин баласы болот. Мурдараак ушул эле Казат Райымкул уулу азыр Жайнак Жусуп Ахмат уулуна катталган ППА фирмасын башкарган. Бул фирма Кызылкаат цементин дүңүнөн алып сатуу менен алектенет. Фирманын аткаруучу директору Канатбек Сапаев. Ал башта сөз болгон Ормош Ойлдун директору Алтынбек Сапаевдин бир тууган агасы болот. Маалымат сайттардын жазганына караганда, Агродор фирмасы 2015-2016 жылдары пайда жана киреше салыктарына 1 тыйын да төлөгөн эмес. Бирок ишканада айланган акчанын көлөмү 2015 жылы 34 миллион сом, 2016 жылы 498 миллион сом болгон. Жөнөкөй тил менен айтканда, фирма айланткан акчанын көлөмү бир эле жылда 34 миллион сомдон 498 миллион сомго өскөн. Бул сумма 2017 жылы андан ары дагы 3 эсеге өсүп, жылдык обороту дээрлик 1,5 миллиард сомго жакындаган. Бул ишкана төлөгөн пайдадан алынуучу салыкты бүт санаганда да 1 миллион 100 миң сомго жетпегени Каржы министрлигинин сайтында көрүнүп турат. Мына ушул жерден жөнөкөй эле логикалык суроо туулат. Эгерде фирма пайда көрбөй атса, андага айланган акчанын көлөмү 2 эле жылда 43 эсеге кантип өсөт? Акчанын айлануусу космостук ылдамдыкта өсүп атса да, жарты пайда көрбөгөнүн кантип түшүнсө болот? Агродордун директору Канатбек Сапаев бул суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Кийинчерээк ал башкарган фирманын кагаздагы ээси Асемгүл Чотон кызы тууралуу сурап, Канатбек Сапаевка кайрадан чалганыбызда сөгүнгөндөн башка жообу калбадык. Алло, Канат мырза, саламатсызбы? Эми Чотон кызы Асемгүл деген турат да министрдин сайтында. Сиздердин учредитель деп. Бул ким болот? Сиз эмне неме болот? Аса ушактар териштирип. Азаттын эми радиоң эми өздөр болуп келсең айтам дедим го мен. Машина чалып алып сурай бересиң ар менен. Жалил Атамбаевка тиешелүү делген фирмалардын негизгилеринин бири ЖБК Строй. ЖБК Строй фирмасы акыркы 5 жыл ичинде пайдадан алынуучу салыкка 100 миң сомго жетпеген гана акча төлөгөнүн Каржы министрлигинин расмий сайты көрсөтүп турат.
Юстиция министрлигинин сайтында бул фирманын кожоюну катары Сайдахмат Мурзабаев, директору катары Залкар Кожобаев деген жарандар катталган. Фирманын директору Залкар Кожобаев менен телефондо гана байланыша алдык. Алло, Залкар мырза. Саламатсызбы? Мен Ыдырыс Азаттыктын Оштогу кабарчысы болом. Сен каяктасың? Мен Оштомун. Мен эртең Ошко барам, барып жолугуп эле сүйлөшөбүз, Макул. Деген Залкар Кожобаев биздин кийинки чалууларыбызга жооп берген жок. Фирманын расмий кожоюну Сайдахмат Мурзабаев ЖБК Строй фирмасын Ноокатта Кытай инвесторлору менен бирге цемент завод курууга кепилдик үчүн Жалил Атамбаевтан убактылуу гана өткөрүп алганын, ал фирманын ишмердүүлүгүнөн дээрлик кабары жок экенин билдирди. ЖБК Строй фирмасы 2014-2018 жылдар аралыгында Ош шаарынын Чыгыш кичи шаарчасындагы бактын ордуна 12 кабаттуу 3, 10 кабаттуу 1 үй курган. Бардык 4 үйдүн жалпы аянты 41 000 чарчы метрди түзгөн. Эгерде андагы батирлердин чарчы метрин $400 санаганда 16 миллион 400 000 АКШ доллары чыгат. Ал эми 16 миллион 400 000 долларды 2014 жылдагы доллардын сомго карата курсун 57 сом деп санаганда 900 миллион сом чыгат. Салык кодексинде сатуудан алынуучу салык 1% деп чектелген. Ошондо жогорудагы сумманын 1% болгон 9 миллион сом казынага түшүшү керек эле. Курулуш тармагындагы ишкерлер Ош шаарынын шартында көп кабаттуу үй куруунун таза пайдасы 20-25% деп айтышат. Биз ЖБК Строй фирмасынын пайдасы 25 эмес 10% гана деп санаганыбызда, фирманын таза пайдасы болжол менен 93 миллион 400 000 сом болуп чыкты. Кыргызстандын салык кодексинде пайдадан алынуучу салыктын өлчөмү 10% деп белгиленген. Демек ЖБК Строй фирмасынын болжолдуу пайдасын 93 миллион 400 000 сом деп санаганыбызда, бул фирма казынага бир эле пайдадан алынуучу салыкка 9,5 миллион сомго жакын акча төлөшү керек эле. Бирок кагаз жүзүндө бул фирманын кирешеси биз эсептегендей болгон эмес. Тескерисинче ЖБК Строй банкрот болгон айтылууда. Бул фирма саткан батирлердин айрымдарынын документтерин көргөндөн кийин эң кирешелүү делген курулуш бизнесинен ЖБК Строй кагазда кантип банкрот болгону түшүнүктүү болду. Анткени батирлердин көбү 500 000 сомдон гана сатылган деп документтештирилген. Бирок бул фирманын өкүлү Жамалдин Абдыраманов иш жүзүндө батирлер кандай сатылганын айтып берди. Бир квадрат метри, чарчы метри $450 бааланган, $450 сатылган. Жогорудагы биз санаган фирмалардын бири да Жалил Атамбаевка расмий катталган эмес, бирок ал Ошто төбөсү көрүнгөн бизнесмен катары белгилүү. Биз анын аты аралашкан фирмалар жана алардын салыктары туурасында Атамбаевдин өзүнөн да комментарий алууга аракет кылдык. Жанагы ППА деген компанияга кандай тийишиңиз бар? Тааныбайт экенмин. Тааныбайсыз, агродоордучу? Жок. Айтук дегендичи? Тааныбайт экенмин. Анда тааныбайсыз. Анан жана сиз өзүңүз милициясызбы же кимсиз? Ишкерсизби, кандай? Адаммын. Жок, ким деп таанысак болот сизди? Ишкер деп таанысак болобу? Жок. Анан ким деп тааныйсыз? Айтсаңыз? Эмнеси? Ким деп тааныйсыз сизди? Ишкерсизби, кимсиз? Айтсаңыз эми бир. Адам элемин. Жалил Атамбаевтан жогорудагы дооматтар жана ага байланышы бар фирмалардын чогуу жайы туурасында толугураак жооп алуу максатында биз ЖБК Строй фирмасынын өкүлү Жамалдин Абдырамановго кайрадан кайрылдык. Алло, Жамалдин ака, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жалил акага жолуктурам дедиңиз эле да, жолуктурасызбы эми? Биздин суроолорубуз эми мындай ордуна келди. Ал киши без микрофона, без камера деп ошондой деген да. Жок, бизге эми микрофон менен барабыз да. Биз камера барып алып, аны биз элге катып чыгарабыз аны. Жалил Атамбаев менен жолугуштурам десеңиз, мен ачыкмын. Хорошо, макул. Макул. Жалил Атамбаев Ошто расмий эч жерде иштебейт. Ошондуктан биз суроолорго жооп алуу үчүн ортомчуларсыз, түз сүйлөшүү максатында үйүнө чейин микрофон жана камера менен барууга аргасыз болдук. 9-да сөз чыктык. Ассаламу алейкум. Жаксарбы? Жалил аканын үйү ушул бекен? Силер кошунасы болсоңарбы? Ал өзү ушул жерде турабы дайым? Эшигин тыкылдаттык, эч ким ачкан жок. Бизде Жалил Атамбаевдин карыздарына, Жалил Атамбаевдин фирмаларына жана төлөгөн же төлөбөгөн салыктарына байланыштуу бир нече суроолорубуз бар. Эгерде Жалил Атамбаев кааласа, биз Жалил Атамбаевга ошол өзүнө карата айтылган дооматтар боюнча анын да үнүн укканга, пикирине орун бергенге биз даярбыз.
Жогоруда санап өткөн фирмалардын салыгына байланыштуу биз Ош шаардык салык кызматынын пикирине кызыктык. Шаардын салык кызматынын башчысы шектүү фирмаларды компьютер өзү аныктайт дейт. Бизде текшерүү болот ар бир жылда. Бул биздики риск методом риск менен текшеребиз. Бул урушмай выбор кылбайбыз, компьютер өзү выбирать этет. Методом риск менен кайсылар текшериш керек деп ошолор аркылуу биз 1 жылдан кем эмес болуш керек текшерүүнүн убактысы. Если силерде ушундай бир факттар болуп, силер журналист катары бир факттар берсеңер, биз кайрадан да текшерип беребиз. Биринчиден мен Атамбаев менен мамилем жок. Крышевать этпейм дагы. Атамбаевди мен сырттан тааныйм, ал да мени сырттан тааныйт, экөөбүздүн бир жерде мамилебиз жок. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча Ош шаардык башкармалыгынын башчысы Айбек Токоев Жалил Атамбаевди тааныбай тургандыгын, ага тиешеси бар делген фирмалардын ишмердүүлүгү туурасында да кабары жоктугун билдирди. Жалил Атамбаевди тааныбайсызбы? Тааныбайм. Азыр мына мен айтып аткан фирмалардын Жалил Атамбаевга тиешелүү экенин билесизби жок дегенди? Ошол фирмалардын эмне үчүн салык төлөнбөй атканы жөнүндө бир анализ барбы сиздерде? Эмне үчүн кабарыңыздар жок такыр? Көрбөй атасыздарбы кандай? Байкабай атасыздарбы? Көрүп атабыз, иш-чара жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү статистика көргөзүп атат. Бүгүндө салык кызматы кайрылат. Биздин арыздар түшөт, мыйзам чегинде гана иш-чара жүргүзөт. Экономика боюнча адис Эркин Абдыразаков Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмү өкмөт айткандай 40 эмес 70% деп эсептейт. Ал Кыргыз өкмөтүн казынанын камын көргөндүн ордуна салыктан качкан ишкерлерди калкалоо менен гана алек деп сындады. Мына жөнөкөй бюджет иштегендер, же болбосо жанагы кичинекей күркөлөрдү кармап, бала чагасынын күнүмдүк оокаты менен тиричилик кылып аткандар ал добросовестный салык төлөөчүлөр десек болот. Ал эми чоң крупный фирмалар бир фирманын акчасын экинчисине чаптап эле ошо шапке менен алдамчылык кылып эле жүрө беришет. Булар толук кандуу текшериш, мониторинг кылыш мамлекеттик органдардын да колунан келбей атат да. Электронный таза шаарга өтүп атабыз, таза коом болсун деп атабыз, түндүк программасын киргизип атабыз. Бирок алардан мындай азырынча өтө жакшы бир эффективдүү болгон жок. Биз билебиз, Кыргызстандын экономикасында теневой экономика дагы гүлдөп өсүп атат. Ал 70% деп айтып атабыз. 70%дан да көп болушу мүмкүн. Сөз болгон фирмалардын салыгында, карызында өз-өзүнчө иликтей турган органдарга Кудай күч кубат берсин дейли. Ага чейин президент Сооронбай Жээнбековдун убадаларын дагы бир ирет эске сала кетели. Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин, ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрө албай турган. Биз ушундай шарт түзүшүбүз керек. Четпей турган.